Салам достор, сериалдын 10-бөлүмүндө көрүп турганыңыздардай эле Казым тирүү калат. Казым эсине келип, мага эмне болду деп сураганда, Ферит Сейран менен сүйлөшүп атканыңызда үстүңүзгө люстра түшүп кетиптир деп айтат. Буга ишенип калат. Андан кийин Фериттен суу алып келүүсүн суранат. Ошол учурдан пайдаланып, Сейранды атасы дагы коркутат. Чынында эле Казым өтө катткол, өтө зордук зомбулук көрсөткөн жаман ата болгон. Андан кийин Сунаа коркуп Сейранга кат жазып, рахмат, мен кетишим керек, мен сени ушунча кыйынчылыктарга сүдүрөдүм деп катын таштап кетип калат. Муну көргөн Сейран дагы аябай капа болот, бирок эч нерсе кыла албай калат. Бул болсо Пелиндин тууганы, ал өзүнүн сүйлөшкөн кызы менен Пелинди тааныштырмакчы болуп, дагы бир досу менен дагы тааныштырат. Мунун аты Сертар. Ошол учурда Сейран менен Ферит дагы тамактануу үчүн бир кафеге келип жатышкан болот. Ферит Пелинди башка бир жигит менен көргөндө аябай ачууланат. Муну көргөн Сейран бир аз тамашалашат, Фериттин кичине жинине тиет. Андан кийин Ферит Пелиндин жанына карап барат. Ал жерде барып, звонок кылса албай коет да Пелинчи, ошондуктан жанына барып, айтчу сөзүн айтып үйүнө кетип калат. Андан кийин Ферит менен Сейрандын ортосунда дагы кичинекей чатак чыгып, Сейрандан мурун эч ким менен бирге болгон эмессиңби деген суроону берет. Буга жок деп жооп берет. Андан кийин Юсуфту чакырат дагы, бул Сейрандын жигити да, чакырат дагы Юсуфтан сурайт. Сейран менен бирге болгонсуңарбы десе, ооба деген жоопту берет. Мына ушинтип бул бөлүм дагы аяктайт достор. Каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.